чоң апам ырдачу, чоң атам коштоп берчү. Абдан сонун ырларды ырдачу. Мен азыркы убакытка чейин ошо эке кулагымда турат. Сен музыкант болосуң уулум деп мага баягы Союз учурунда чыккан Vega деген проигрыватель, анан эң биринчи, эң алгачкы пластинкаларым ушу Насыр Давлесов, Аста Сейкин Колукту, Саманчынын жолу Каалай Малдабасановдун ошол пластинкаларды кошо сатып берген да. Билбейм, эми бул белги деп да ойлоп кетем кээде, же баягы случайно эле совпадение деп бир ой кетет. Анан ошондо баягы Стани Манаса деген чыгармасы бар эмеспи Каалай Малдабасановдун. Тайталаңдап эле баягы колум менен силкилетип эле эч качан көргөн эмесмин да, дирижер ким экенин билчү эмесмин да. Биз айыл жеринде тургандан кийин бул Мукаш Абдыраев тууралуу деле билген эмеспиз. Буга себепкер менин бир агам Дайырбек деген филармониянын астындагы студияда гитара классында окуду да. Үйгө каникул учурунда келгенде атама, апама айтып калды. Бу Рахаттын шыгы бардырбайбы музыкага? Шаарда болсо Мукаш Абдыраев атындагы мектеп-интернат бар экен. Ошол жака бербейликпи? Сүйлөшсө керек да. Мен кичинекей кезимде ал эсимде жок. Анан ошентип шаарга келип калдым. Эмнеге келгенин деле эсимде билбейм. Чоң имараттар турат. Корого кирдим. Чоң коро экен. Анан бир класска киргизип алып эле мени у деп эле ырдатып, баягы ритмин текшерип, ой, сонун жигит экен, абдан сонун жигит экен. Биз ушу эки шыгы бар экен музыкалык деп тандап анан мени окууга алып калышкан. 4-5 классыман эле абдан катуу неме келди. Ишеним келди. Мен мындан башка болбойм. Мен музыкага менен гана жүрүшүм керек деп эле ушул эки музыкага абдан болгон күчүмдүн баарын тең жумшадым. Анан ошондон жазалым. Анан ошондон кийин уже концертке чыктым. Качество, самое главное качество. Только Биз бул Рахатты бир топ жыл мурун байкадык да, ушу консерваторияда келип прослушивание кылганда айттык элек. Баягы фигурасы дагы, турган турпаты дагы, колдорун мынтип шилтеген кыймыл аракетинин баары ушу дирижерге ылайык экен деп. Анткени өзү контрабаста ойноп атып, өзүнүн баягы кыймыл аракети дирижердикине окшоп кетип атты да. Кечинде ошол эки комиссия келиптир. Мени бүгүн эле кабыл алган комиссия Рахат Осмоналиев деген жигит деп издеп жүрүшөт, коридордон угуп атам. Анын арасында Зиновна Бегалиева, Самсалиева Тамара, абдан жогорку деңгээлдеги специалистка, альтистка биздин азыр Москва шаарында консерваторияда анан кайсы бир жерлерде иштейт да. Ошол кишилер авторитеттүү педагогдор да. Ушул кишилер келип мага дальнейшем орусча айтканда пожеланияларын айтып, абдан жагыптыр менин аткаруум. Мугалимдер болуп сүйлөшүп туруп, бул жигитти дегенде баягы параллельно контрабас менен кошо дирижерлыкка окута баштадык. Биз студентпиз. Баягы өзүбүздүн экзаменге даярданган учурубуз бир эле түстө боло берди да. Анан дагы бир нерсе
жетишпегендей бирдеме кылыш керек деп, анан ошентип эле мен классыма скрипканы кошуп алып эле, виолончельди кошуп, анан дагы көбөйтүп бир ансамбльдерди ойной берчүбүз. Анан бир жакшы кыял келген, бир концерт берелик деп, анан аягында камерный оркестр кылып туруп бүтүрүп койбойлукпу. Анан ошентип камерный оркестр түзүп баштадык. Точно такой же силой играем, как в первом. То есть ля-да-да-да. Немножко чуть дольше протянули, немножко чуть сели на этой первой доле. Кудай жалгап, ушу Боло Салбарыч баш болуп, Феликс Шашымбаевич Куловго губернатор болуп турган, Чүй областынын губернатору болуп турган. Анан жардам сурап, ушу Чүй областына камералык оркестр түзбөйсүзбү? Ошол жака биз өзүбүздүн талантыбызды, немелерибизди тартуулап туралык десек, абдан кубаныч менен макулдугун берди. Анан ошентип анан Чүй камералык оркестри түзүлдү. Чүй камералык оркестрлер көп жерлерге барып келди. Германия, Түркия, Россияда көп болдук, Москванын өзүндө, Подмосковье, көп шаарлар болду. Казакстанда албетте. Чүй камералык оркестр менен абдан мыкты концерттер болду. Чет элден келген чыгармачыл адамдар келди да. Ар дайым келип күчтүү музыканттар. Эл аралык конкурстун жеңүүчүлөрү келип биз менен концерт берип турду. Аяка скрипачтар да келет, пианисттер дагы келет, аяка ырчылар да келет. Жеке эле жаштар эмес, уже залкар кишилер. Экинчи дирижер болуп Калым Алдабасанов опера балет театрында иштеп тургам. Анан бир күнү Калым Алдабасанович чакырып калды. Рахат, келип кет, сүйлөшө турган сөз бар деп. Анан келсем түз эле мени директорго алып жөнөдү. Анан директорго киргенден кийин худсовет болду. Рахатты ушинтип главный дирижер кылалык, театрдын көркөм жетекчиси жана башка дирижер кылалык деген бир чечимге келишип, коллективдин астында представлять этиш керек да. Мынакей жаңы жетекчи Рахат Осмоналиев деп. Ошол учурда Калай агамдын ушундай жести бар эле. Өзү дирижер этип жүргөн палочкасын мага өткөзүп берген. Эми азыр ойлосом, театр, опера, балет репертуарындагы жүрүп аткан спектакльдердин баары тең менин колум астында өтүптүр. Бардыгы тең. Балеттен баштап жогоруна чейин, операнын кичинесинен баштап эң жогорусуна чейин ошол эки спектакльдердин баарын тең өттүрмүн. Кээде кыялданып отурганда мен санап да коем, канча спектакль болду экен баш аягы. 30га чукул спектакль болуптур да. Эми андан тышкары дагы өзүм койгон спектакльдер да болду да. Волшебная флейта, Кармен, көп жылдар бою токтоп калган спектакльдер бар болчу. Ошол спектакльдерди кайра жаңыдан чыгардым. Алека деген Рахмановдун операсы, Чөчө-сан, ошондой кылып чыгардык. Балетный спектакльдерден деле ошол эле Саманчынын жолун айтсак, Саманчынын жолунда көп жылдар бою көп коюлбай калды. 15-20 жылга чейин балким чукулдап кеткенби,
Акыры ушу Калаймалды Басанов өзү айтып, өзүнүн суроосу менен, суранычы менен өзүнүн юбилейине чыгарманы кайра мен коюп баштагам. Бир сапар ушу Чүй камералык оркестр менен эле филармониянын чоң залында концертим өтмөк эле. Мына азыр чыгам деп, уже оркестр болсо сахнага чыгып отурушту. Алар даярданып атышат инструменттерин күүлөп. А мен даярданып атсам, кичине кое тургула деп эле администрациядан кишилер келди. Азыр президент келет деди. Аскар Акаевич келди. Бир сюрприз болот, сизге бир нерсе тапшырат деди. Мен сахнага чейин мен билген эмесмин эмне экен. Чыкканга чейин. Анан сахнага чыгып барсам эле Аскар Акаевич сөз сүйлөп, ушу биздин таланттуу жигитибиз Рахат Осмоналиевди биз Шанхай консерваториясына деп Кытайга жиберип атабыз десе боло. А эмне үчүн Кытай? Эмне үчүн Шанхай консерваториясы деп? Бирок мен бир нерсесине кичине макулдугумду, ыраазычылыгымды немете албай койдум, кандыра албай койдум. Себеби дегенде, мага мен өзүм ээлеген адистигимди кичине төмөнүрөөк сездим да. Анан бул чет элден окуп келип, мен оркестрга кайра кантип турам? Кантип жол башчы болом деген бир ушундай чоң ответственность келди. Мен муну токтотушум керек. Мен кайра Бишкекке келишим керек дагы, любым способом Акаевка кирип, мен түшүндүрүп айтышым керек. Ошентип мен Аскар Акаевичка неметип кабыл алынып, Аскар Акаевичка сүйлөшсөм, айтты, сен немис тилин билбейсиң да дейт. Да, немеге барыш үчүн тил билишиң керек эле. Германияга барыш үчүн. Ошондуктан бизге жакында эле Мариинский театр келип кеткен. Валерий Гергиев өзүнүн оркестри менен келип концерт койду. Булат Абдуллаевич Менжелкиевдин арналган концерт болчу. Анан ошондо Валерий Абдисалович менен экөөбүз көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Сени Мариинский театрга, консерваторияга, ош жака Петербургка жибербейликпи деди. Мен сүйүнүп кетип турум, президент экенин билбей эле ордуман атырылып турсам болот. Сүйүнгөнүмдү айтпаңыз, сен ош жактан билим алып келемби мен деп өзүмө ишене албайм. Мен Виктор Андреевич Федотов деген эң мыкты дирижер. Ошол Мариинский театрдын дирижеру, консерваториянын профессору, Метрополитен операнын дирижеру, Ла Скалада дирижировать этет. Ла Скала, Гранд Опера, Гавангарден деген ушундай дүйнөлүк театрлардын дирижеру болуп келет да. Бүгін Кыргызстандагы эң чоң оркестр Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестрди башкарып атат. Будьте любезны, оркестр. Четвертая цифра 4 такта назад. И... Телевидениеда дагы балким калып калса керек архивде.
Асанхан Жумахматовдун өзүнүн сахнада туруп айткан сөзү деле бар да. Мына менин преемнигим, мына мен уже токтолдум, кийин ушул оркестр рахатка өтөт. Эң биринчи менин акцентим бул оркестр менен кыргыз композиторлоруна мен акцент бердим, басым кылдым. Себеби дегенде бул кыргыз композиторлор кийинки учурда көп аткарылбай калганы баарыбызга белгилүү болуп турган. 3-4 радио спектакль. Андан тышкары симфониялык поэмалар, анан симфонияларды да көтөрүп келип атышты. Симфонический картина деген чыгармалар бар. Улуу адамдардын партитураларын ойноп жүрөт. Бах, Бетховен, Моцарт деген Чайковский генийлер, булар кыргыздыкы мына Молдавасанов, Давлесов, Жаныбеков, Эрматов деген не деген улуу кишилер бар. Мына ошолордун партитуралары менен кадимкидей байланышат. Аны менен сүйлөшөт, аны сүйлөтөт нотаны. Мына ошон үчүн бул абдан чоң нерсе. Биздин улуттук консерваториянын хору менен бир топ концерт бердик биз дагы. Репетициясына студенттерди алып барып туруп ошол телевидениедан залында деген репетиция кылып, ушул ар бир сөзүн деген ушу студенттер угуп, тыңшап, ошону жасаганга аракет кылышат. Оркестр прекрасный, маэстро у вас очень хороший. Нет, оркестр просто... Вчера вот я послушал симфоническую музыку, которую они играли. Меня она завела, увлекла. Для меня очень приятно, что сегодня мы поем с киргизским симфоническим оркестром. Для меня это большая радость, поскольку наши близкие тюркоязычные народы должны вместе общаться и больше давать вот таких совместных концертов, фестивалей. Да, впервые я пою с оркестром вашим. Очень хорошее впечатление. Да, я понимаю, насколько это сложно, потому что мы действительно многие произведения, возможно, тоже впервые оркестр увидел партитуры, но за такой короткий срок мы смогли как-то найти общий язык и слиться в одну единую команду. Посотрудничать совместно с киргизскими музыкантами. Хотела бы почаще сотрудничать с вашим оркестром, приезжать.
Рахатбек Осмоналиев. Очень радует, что Рахат и сохранил преемственность в сотрудничестве с консерваторией. Об этом свидетельствуют масштабные проекты, которые Рахат, как руководитель большого государственного оркестра, провел вместе с консерваторией. Это те концерты и первые гастроли после Советского Союза Рахат вместе с консерваторией провел в городе Ош, в городе Нарын, Талас, Каракол. Очень радует, что публика добродушно принимает. Все-таки впервые приехал большой государственный симфонический оркестр в полном составе. Более того, Рахат привез и солистов консерватории. Это было, в общем-то, неожиданно для этих городов. Было очень приятно, когда в Оше был переполненный зал, и очень долго слушатели не расходятся. Это говорит о том, что в республике принимают классическую музыку, и ее принимают в том виде, как преподносит главный дирижер оркестра. Пожалуйста, значит, прям аллегро. У Рахата мягкий характер, мягкий, спокойный характер, ну, скажем так, до поры до времени. Если оркестр, ну, бывает, что на репетиции уставшие и не хотят его понимать, то здесь, конечно, Рахат принимает жесткость, может, но в рамках допущенного. Он никогда не примет недозволенного. Он может доступно объяснить, но довольно-таки жестко объяснить, уточнить, но все касается произведения. Өзүбүздүн кыйынчылыктагы жерлерибиз бар. Бул инструменттин жетишпестиги, кадрлардын жетишпестиги. Кадрлардын жетишпестиги дегеним эле бул арфа. Арфасыз симфониялык оркестр жок. Бул инструменттердин жетишсиздиги акыркы учурда бизди чоң провалга алып келет. Себеби бул өтө кайгылуу нерсе. 40 жыл мурун бул симфониялык оркестр түзүлгөн. Ошондон дагы 20 жылдык мурунку инструменттер Россиядагы башка оркестрден колдонулуп келген. Санап келсек 60 жыл болупту да. Үйлөмө аспаптар бул 15 жылдык эле мөөнөтү. Значит, биздин оркестрдин музыканттарынын инструменттери бул жараксыз болуп жатат атпайбы? 60 жылдан ашып кеткен инструменттер. Музыканттарыбыз бул деген элибиздин байлыгы, көркү да. Бул жүзү жаркырап өздөрүнүн таптатынакай тигилген костюмдарын, кийимдерин сахнага кийип чыгышса, ошол жактан өкмөттөн ошо да бир жардам болот эле да биз үчүн. На сцене Государственный академический большой оркестр имени Асанхана Шумахматова. Оркестрдің бас дирижері, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рахатбек Осмоналиев. Республика
в лице Рахата может еще вырастить таких же дирижеров. Что и доказал Рахат на деле, он работает в консерватории преподавателем. Особенно у нас много дирижеров учатся с Казахстана, и все хотят у него учиться. Действительно, он показал школу дирижеров, преемственную, потомственную школу Джумахматова, Молдобасанова. Улуу кишилер айтчу эле баланы сүйсөң баягы чарчаганың билинбей калат деп, анысагандай анысы туптуура эле экен. Бул өз башыман өтүп атат, балдар мени алаксытып кетет. Эки уулдумун. Айдар улуусу 8 жашта, Элдар 4 жашта. Келинчегим болсо профессионал скрипачка, музыкант профессионал. Ал Чүй камералык оркестринде иштейт. Семьябыз менен музыкантпыз. Шыны менен мен өзүмдү абдан эле патриотмун деп эсептейм да. Мен да салышым керек, күч салышым керек. Мен бир нерсени алып чыгышым керек. Вплоть до революции деген бир эмнегедир бир моюякта жаткан менин ишенимим бар да. Мен иштешим керек өз элимде.